Мамлекет башчы Садыр Жапаровдун 31 августтан 3 сентябрга чейин Кытай Эл Республикасына болгон иш сапары аяктап Кыргызстанга кайтып келди. Бул аралыкта президент Садыр Жапаров сапардын биринчи күнүндө Тяньцзин шаарында Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп жактуу күн тартибиндеги негизги маселелер боюнча пикир алмашты. Жолугушуунун жыйынтыгында бир катар документтерге кол коюлду. Андан сырткары саммиттин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусу болду. Лидерлер ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да тереңдетүүгө өз ара даярдыктары талкууланды. Ошондой эле өлкө башчы Индиянын премьер-министри Нарендра Моди менен эки тараптуу жана көп жактуу кызматташуу маселелери тууралуу сөз кылды. Ажонун расмий сапарынын экинчи күнүндө Тяньцзин шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин 25-жыйынына катышты. Анда сөз сүйлөгөн Садыр Жапаров Кыргызстан уюмду түзүүнүн башында турган өлкө катары Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгын, анын өнүгүүсүнө жана глобалдык ролун бекемдөөгө, ошондой эле достукту жана ынак коңшулаштыкты мындан ары да тереңдетүүгө көмөктөшүү мүмкүнчүлүгү катары караарын баса белгиледи. Ошондой эле Садыр Жапаров Кыргызстандын 2025-2026 жылдардагы Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалыгынын артыкчылыктуу багыттарына токтолду. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только Уюм Евразия мейкиндигинде гана эмес, глобалдык деңгээлде да системалуу роль ойногон эң ири трансрегионалдык бирикмеге айланды. Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму эл аралык тынчтыкка жана туруктуулукка берилгендиги менен белгилүү. Жыл сайын Шикунун алкагында жаңы идеялар жана демилгелер пайда болууда. Күн тартиби жаңы багыттар менен толукталып, бул бизге өз ара пайдалуу кызматташтыктын дараметин мындан ары да арттыруу үчүн бир катар мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ошондой эле уюмга мүчө мамлекеттерде үч жаман күчтөн терроризм, сепаратизм жана экстремизмдин коркунучунан коргоо милдетин ийгиликтүү аткарууда. 2007 жылы кол коюлган узак мөөнөттүү ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык жөнүндөгү келишим ШИКУга мүчө мамлекеттердин өз ара аракеттенүүнүн жаңы деңгээлине өтүүдө. Дружбе и сотрудничестве ознаменовал становление качественно новых отношений между государствами-членами ШОС на базе принципов шанхайского духа. Жыйындын соңунда мамлекет башчылары бир катар документтерге кол коюп кабыл алышты. Аны улай Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна байкоочу мамлекеттердин башчылары жана эл аралык уюмдардын жетекчилери менен биргеликте Шанхай кызматташтык уюму плюс форматындагы саммитке катышты. Ал эми келерки жылы Шанхай кызматташтык уюмуна Кыргызстан төрагалык кылат. Ага ылайык ажы алдында аткарыла турган иштерге токтолуп, бул кызматташтык уюму көп тараптуу бирикме катары калыптанып, Бириккен Улуттар уюмунун борбордук ролу менен эл аралык укукка негизделген дүйнөлүк тартипти ырааттуу жактап жатканын айтты. В ШОС множество потенциальных направлений сотрудничества. И все стороны должны стремиться содействовать интеграции для создания новой модели сотрудничества. Бүгүнкү күндө биринчи кезекте соода экономикалык чөйрөдө сапаттуу секирик жасоого шарттар түзүлүүдө. Ал кызматташтыктын өзөгүнө айланууга тийиш. Ошону менен бирге жашыл энергетика, санарип экономика, илим жана инвестициядан баштап маданият, жаштар алмашуу жана саламаттыкты сактоо сыяктуу кеңири чөйрөнү камтыйт. Форматты ШИКУ плюс деп кеңейтүү биздин уюмга долбоорлордун масштабын жана каржылоосун көбөйтүүгө, ошондой эле көп сандагы өлкөлөрдүн экономикалык интеграциясына көмөктөшүүгө, анын ичинде борбору Азияда жайгашкан эл аралык транспорттук тармакты түзүүгө жол ачат. Мында ШИКУга мүчө мамлекеттердин долбоорлоруна байкоочу өлкөлөр жана диалог боюнча өнөктөштөр да, уюмга кирбеген өлкөлөр да катыша алышат. Бул Азия менен Европанын ортосундагы диалогко өбөлгө түзөт. В этой связи хочу заверить, что кыргызское председательство будет работать со всеми государствами-членами, наблюдателями и партнерами по диалогу и международными организациями для реализации общих целей и задач. Жыйындын алкагында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрү мамлекет башчыларынын кеңеши Тяньцзин декларациясын кабыл алды.
Иш сапарынын кийинки күнүндө мамлекет башчы тез жүрүүчү поезд менен Пекин шаарына барды. Анда ажуу ардактуу конок катары Тяньаньмэн аянтында 2 дүйнөлүк согуштун аякташынын 80 жылдыгына арналган чоң аскердик парадка катышты. Жалпысынан бул иш-чарага 26дан ашуун мамлекет башчылары барышкан. Ошондой эле Садыр Жапаров Кытай коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин саясий бюросунун туруктуу комитетинин мүчөсү Цай Ци менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда гуманитардык жана маданий байланыштарды кеңейтүү, соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты мындан ары чыңдоо маселелери талкууланды. 3-сентябрда өлкө башчынын Кытайга болгон иш сапары жыйынтыкталып, Бишкек шаарына кайтып келди. Нурзат Көчүмкулова, Майра Мегабдибилал уулу, Регион, Бишкек.